Bir kızды сақтай алған жоқсыңар. Қайсы бетіңермен отырасыңар осы жерде? Журналистердің алдына. Бетіңер жоқ сілердің. Кетіп қалбай, сілердің ордыңарда бір генерал же полковник болғанда ошол погон үчүн асты өлүп алмак. Кетип калбайсыңар жок дегенде кызматтан. Кыргызстанда чоң көйгөй бул үй-бүлөдөгү зордук зомбулук. Бул тууралуу маалымат каражаттары байма-бай чагылдырып, Атыгүл жарандык коомчулук демилгелеп өткөргөн наразычылык акцияларда өтүп, анда укук коргоо органдарынын иши катуу сынга алынып келет. Требуем, чтобы госорганы были открыты. Если бы процесс поиска девушки был бы открытый, если бы мы знали мобильные телефоны всех милиционеров главных, мы вся страна помогала бы искать. Бирок бул илдетти жоюуда милиция менен прокуратуранын иши аздык кылат. Бүткүл коомчулук койгонушу абзел. Мындан 2 жыл мурун биздин Добуш коомдук фонду бул терс көрүнүштү жоюу боюнча пилоттук долбоорду баштап, бүт Жалал Абад облусун камтыганга жетишти. Биз үчүн зордук зомбулукта тема жок болчу. Эмнени айтышты, баягы кыргызча эле жакшы жүр, жакшы эме деген сөздөр болчу. Айнур Абдыхакимовага рахмат, кана төккөнү биздин көзүбүздү ачты. Бизге тема болду. Себеби бизде колубузда китеп бар, курал бар. Мына ушул жерде отурган бардыгы 5 күндүк сабакта аябай терең окугандар. Анан артынан да адамдарды эчтип, элдин арасына түшүндүрүп, азыр бизде мындай айтканда спрос болуп атат. Бизди деле окуткулачы депчи. Долбоордун негизги иш аракети 3 бөлүктөн турган 5 күндүк тренингтер болду. Ал тренингде алгачкылардан болуп облустук администрациянын, прокуратуранын, социалдык тармактын кызматкерлери, мугалимдер, дарыгерлер окутулду. Канчалык зордук зомбулук мисалы үчүн баарыбыз деле бар, ушул айыл жергесинде, кошуна колоңдордо дегендей, ошолорду жокко чыгаруу, ошолорду мындай түшүндүрүү иштери ар бир айылда, ар бир бардык ушу мисалы үчүн биздин акимибиз бизди аябай жакшы колдоп берип атат аксылыктарды. Ошондой болуп, ар бир чиновник мисалы үчүн акимдер, ушулар мэриядагы мэрлер колдоп берсе, аябай сонун иш болмок. 3 бөлүктө болсо мурда даярдалган 35 хадистер өздөрүнүн кошуналарына, кесиптештерине, туугандарына жана жөн эле тааныштарына тренингтерди өткөрүштү. Ар бир тайпада эркектер менен аялдардын саны бирдей экендигин белгилей кетүү маанилүү. Себеби мен иштеп, мен момунтуп элдерге түшүндүрүп, анан мен артыман момундай үй-бүлө кайра бирге болуп калды. Бала көчөдө калган жок. Аялын сабап жүргөн алды кызыл камчы деген момунтуп калды деген бул это вот силердин эмеңерде, эмгегиңер, силердин победаңар, силердин бир мындай ийгилигиңер, силердин эң чоң кылган жумушуңар ошол болуп атат. Долбоор бүтүндөй Жалал Абад областын камтып, Аксы району болсо эң мыкты деп табылды. Бул жетишкендик Долбоорго райондун акими жана айыл өкмөт башчылары жеке катышуусу болгону менен түшүндүрүлөт. Долбоорлордун ишке ашуунун эффективдүүлүгүндө сөз жок түрдө бийлик тарабынан, мамлекеттик администрация тарабынан, ушул жардам жергиликтүү өзү алча башкаруу органдары тарабынан колдоо көрсөткөн учурда гана эффективдүүлүк пайда болот да. Анан кээ бирлер ар кандай түшүнөт, бирок бул түшүнүүнү тыгыз иштешкен учурда ийгиликке жетебиз да. Ошон үчүн бул наш колос долбоорунун негизги айырмачылыгы ошол ар бир адам менен өзүнчө иштешип туруп, ошо кризистен чыгарганга чейин иштешет да. Ошо үй-бүлөлөр менен, мисалы, ар бир айыл өкмөттөрдө тренерлер бар. Ушундай маселе жаралып калып болсо, алар дагы үйлөрүнө барып, күнүгө барышып туруп, ошол жерден маселени карап, Кудай кааласа бизде мен билгенден бир 4-5 үй-бүлөгө булар жакындан жардам беришти да. Жакындан жардам беришип туруп, ошол үй-бүлөнү сактап калды, еще жаш балдарга дагы мындай зордук зомбулуктун алдын алууга чоң жардам берди да. Мен деле элдин арасында чогулуш өткөзүп атканды айтам. Баягы ислам дининде дават деп коет го. Алар атайын барып, ар бир үйдү такылдатып, ачып ислам динин үйрөтүп атат. Бирок жүрүм турумда коомдун арасында ар бир адам ушундай ушул биздин Добуш коомдук фондунун иш аракетин адам ички дүйнөсү менен сезе билсе, ошондо гана айтып деп жүрүп, бул акырындап коом бир калыпка келиш керек да. Аксы району боюнча долбоордун алкагында 3870 жаран камтылган. Элде үй-бүлөлүк зомбулук фактылары көп айтылбайт дечи. Бирок 21-жылдын ноябрь-декабрь айларында Аксы райондук ички иштер бөлүмүндө аялдарга карата зордук зомбулук боюнча бир дагы факты катталбаганы долбоордун ийгиликтүү болгонун далилдейт. Долбоордун жыйынтыктоочу иш чарасында эң активдүү катышуучуларга ардак грамоталар жана баалуу сыйлыктар тапшырылды. Ал эми чемпиондор кубогу Баткен облусунан келген конокторго тапшырылды. Алар келерки жылы ушул эле долбоорду өз аймагында баштайт. Аларга ийгилик каалап кетмекчибиз.